Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде Ош гуманитардык педагогикалык институтунун акыркы жаңылыктар топтому менен таныштырган Мурас теле студиясы назарыңыздарда. Аны мен Кулпунай Мамасалиева алып барам. Алгач бул чыгарылыштын кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыздар. ОГП'де студенттер үчүн атайын тегерек столдор өтүлүүдө. ОГП'нин ардактуу профессору наамы Чех университетинин окумуштуусуна тапшырылды. Окуу жайдын 94 жылдыгы белгиленди. ОГП'де белгилүү окумуштуулардын конок лекциясы уланууда. Туаса майыптуулукка кандай жардамдар керек жана мунун келип чыгуу факторлору кайсылар? Бул туурасында ОГП'нин студенттери жана тийиштүү адистердин катышуусунда тегерек стол болуп өттү. Кененирээк кийинки материалда. Тегерек столго Ош шаарындагы мүмкүнчүлүгү чектелген социалдык уюмдардын, мекемелердин өкүлдөрү жана ОГП'нин психолог-педагогдору катышып, студенттерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Коомдук социалдык көйгөйлөрдүн бири болгон туаса майыптуулукту алдын алуу жана бул боюнча студенттердин билим кеңейтүү максатында уюштурулган бул иш-чара өзүнө бир топ жаңы маалыматтарды камтыды. Бүгүнкү күндө ушундай балдарды көрөлүп калышында медицина дарылайт. Бирок адамдын өзү психология жактан, өзүм адис болгонум үчүн психология жактан бир нерсени айткым келет да. Психология жактан биз күчтүү болсок, ушундай балдарды төрөлүшүнүн алдын ала билебиз да. Медицинага караганда адам өзү психология жактан күчтүү болушунун алдын алса, мамлекетке да ушул пайда. Эми бул эмне деген? Биз ошо майып балдарды төрөлүп калышыны өзүбүз билсек, сергек жашоодо калыптандырсак өзүбүздү. 2 жаш баш кошкондо чет мамлекетте ушундай экен. 1 жыл мурун таанышкандан кийин тынбай ошол медициналык кароодон өтүп турат экен. Ошол кыздын ден соолугу чыңбы, тазабы, ата тегинде ооругандар болгон эмеспи? Тукум улай турган оорулар болот го, тукум улай турган. Ошондой оору менен ооруган эмеспи? Бала тараптан да. Анан ошондо майып эмес балдар төрөлүшү мүмкүн дегендей бир шарттар түзүлөт экен да буларгачы. Иш-чаранын жүрүшүндө студенттер тарабынан маалыматтар катарында баяндамалар окулуп, дүйнөдөгү майып адамдар туурасында таасирдүү видео роликтер көрсөтүлдү. Ошол менен бирге катышуучулар тарабынан атайын адистерге суроолор берилип, бир топ кызыктуу талкууну жаратты. Тубаса майып бала төрөлүп калды. Коом биз ал баланы сыртка чаңдашыбыз керек да. Аны биз кайра коомдун активдүү мүчөсү кылууга мамлекет тарабынан ар бир жаран, ар бир ушул социалдык кызматкер ошонун коомго аралашуусуна колдон келишинче жардам беришибиз. Тегерек столдун жыйынтыгында бүгүнкү көтөрүлгөн көйгөйлүү маселелер боюнча атайын адистер тарабынан жаштарга кеп кеңештер айтылып, аларды таза коомдуу жана сергек жашоо образын түзүүгө чакырып өтүштү. Бир гана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар эмес, бүгүнкү күндө ар бир жаран психологиялык жана педагогикалык жардамга муктаж деп эсептейбиз да. Демек, сиздердин ар бириңиздердин кызматыңыздар биз үчүн чоң роль ойнойт. Азирет Кубанычбек уулу, Эргешев борончу, Мурас теле студиясы. Окуу жайдан билим алып жаткан болочок адистерди ар тараптуу калыптандыруу, педагогикалык чеберчиликтерин жогорулатуу үчүн окуу жайдын музыкалык педагогикалык факультети тарабынан конок лекция уюштурулду. Кененирээк кабарчыбыз баяндайт. Окуу жайда билим алып жаткан болочок адистерди ар тараптуу калыптандырып, сапаттуу кадр кылып чыгаруу максатында окуудан тышкары түрдүү салмалыктар уюштурулуп келет. Бул иш-чараларды улай институтта белгилүү окумуштуу, педагогика илимдеринин доктору, профессор, табияттануу жана социалдык илимдер академиясынын академиги Айсипова Нурбүбү Асаналиевна иш сапары менен болуп, студенттерге лекция окуду. Жаңы жагдайлар, жаңы технологиялар, чыгып парадигма дегенде бир өзүнчө теориялык окуулар дегенди түшүнүш керек да. Бул магистратурада окула турган бир окуу предмети, ошол окуу предметте боюнча кыргызча эч бир окуу куралы жок. Лекция ааламдашуу шартындагы этнопедагогикалык парадигма жана иденттүүлүктү калыптандыруу деп аталып, анда лектор элдик педагогикалык менен учурдун талабын айкалыштыра билүү, элдик педагогика аркылуу балдарды туура тарбиялоо жана элдик педагогика жана максаты, мазмуну, каражаты, ыкмалары туурасында кенен сөз кылды. Чоң эле болбой калган учурлар болот. Кыз турмушка чыкпайт, бала үйлөнсө баласы тияка кетип калды, ажырашып кетти деген нерселер. Ошон үчүн анан болгон күндө дагы, мисалы үчүн мен азыр чоң элемин, бирок мен иштейм. Мен жумушка барам.
Мен кечке ошо өндүрүштөрдө жумушта жүрөм. Анан кечинде келип бала багышам. Бала bakканда деле мен аны көтөрө албайм. Азыр коом алмашканда чоң энелердин функциялары да алмашты. Азыр эмне десем эле, ой бала багып атам дейт. Бала багып атам деген сөз ошол бала менен эртелен кечке отурам дегенди билдирет. Аны уктатат, аны тамак берет, келин жумушта, себеби жаштардын баары жумушта. Демек, мунун баардыгы ошо элдик педагогикадагы трансформациялык көрүнүштөр. Муну менен катар студенттердин педагогикалык билимин өркүндөтүүнүн жана коомдук талапка ылайык тарых менен келечекти айкалыштыра билүүнү жөнгө салуу жана улуттук нартуулукту сактоого үндөгөн бир топ кызыктуу маалыматтар менен бөлүштү. Иш-чара студенттердин ар тараптуу берилген суроолору менен коштолуп, ага лектор өзгөчө көңүл буруу менен таасирдүү жоопторун берип өттү. Уюшкан тарбия деген бүт билим берүү системасы. Мектепке чейинкиден баштап жогорку жана андан кийинки билим уюштурулган тарбия. Уюштурулбаган деген мунун сыртындагы көчөдөгү, мисалы, көчө таасири барбы? Адамдарга. Көчө таасири жана башка ар кайсы мекемелерде эле ошол эле массалык байланыш каражаттары, ошол театр, кино жана башкалардын баардыгы дагы коомдук тарбия, бирок мектептегидей уюшулбаган. Анан баардык ошол коомдук дагы уюштурулбаганын баардыгында деле негизги максаты десек, адамды социалдаштыруу, адамды коомго тарбиялоо, коомдоштуруу десек болот. Академик Нурбүбү Асипова бүгүнкү өткөн лекция боюнча сөз кылып, студенттер абдан активдүү катышканын жана актуалдуу суроолор менен кайрылышканын баса белгиледи. Ошондой эле бул окуу жайдын соңку жылдардагы жетишкендиктери боюнча да өз пикирин билдирди. Артыкчылыгы ошо педагогикалык кадрларды түздөн-түз мектеп үчүн, башка мекемелер үчүн педагогдор даярдагандыгы менен артыкчылыгы бар да. Ошондуктан бул университетти мындай мамлекет тарабынан да, коомчулук тарабынан, ата-энелер тарабынан, анан деги эле болочок мугалимдер тарабынан мындай бир өзгөчө камкордукка, өзгөчө бир сый-урматка ээ боло турган университет деп ойлойм жана келечеги дагы кең деп эсептейм. Эралы Токтосунов, Эмир Мырзали уулу, Мурас телестудиясы. Ош гуманитардык педагогикалык институтунун эл аралык байланыштарын бекемдөөгө кошкон салымы үчүн Чех университетинин доценти, кыргыз таануучу, этнограф, тарыхчы, илимдин доктору Петр Кокайсылга институттун ардактуу профессордук наамы ыйгарылды. Бул тууралуу кабарчыбыз баяндайт. Аталган жогорку наамды ыйгаруу ишараты институттун окумуштуулар кеңешинин чечими менен чыгарылып, институттун чоң залында жалпы профессордук окутуучулук жамааттын жана студенттердин катышуусунда ректор Бекмурза Зулуев салтанаттуу түрдө тапшырды. Мындан ары мен ойлойм, Петр Кокайсыл биздин ардактуу профессорубуз болгондон кийин биздин окуу жайга дагы бир өзүнүн лекцияларын, өзүнүн меймандарын алып келет деген ойдобуз. Салтанаттагы сыйлыктын ээси катары Кокайсыл мырза жамаат алдында сөз сүйлөп, бул наамды алуу менен абдан толкунданып турганын жана окуу жайдын жогорку урмат сыйы үчүн терең ыраазычылыгын билдирип өттү. Ошондой эле келерки окуу жылында бир нече окутуучуларды жана студенттерди өз эмгектенген университетке тажрыйба алмашууга чакырарын, мындан тышкары ар тараптуу кызматташууну кеңейте тургандыгын баса белгиледи. Бул ардактуу профессордук наамды алуу мен үчүн чоң сыймык болуп турат. Менин бул иш сапарымдын эң башкы максаты биздин окуу жайлар менен кызматташтык келишимдерин түзүү болуп саналат. Буйруса биздин койгон максаттарыбыз келечекте толугу менен ишке ашат деген ойдомун. Надеюсь, что это получится, но не сразу, вот так постепенно, что будем вот развивать вот эти связи. Белгилей кетсек, Петр Кокайсыл бул иш сапардын акагында ОГУПнын студенттер менен жолугушуп, анда лектор өз тажрыйбасынын негизинде маданий антропология, этностук азчылыктар, коомдук өзгөрүүлөр, география, дин, гуманитардык илимдердеги методология жана өзү изилдеген кыргыз элинин тарыхы тууралуу конок лекция окуду. Я не смог узнать, вот, кто узбек, кто кыргыз. Так я спрашивал, как можно узнать, кто кыргыз, кто узбек? А в 2000 году, когда я первый раз спрашивал, вот как можно узнать, кто кыргыз, узбек, говорю, ну это несложно. Вот посмотри, вот если там в горах, кто баранов пасет, это не узбек, это кыргыз. А вот если кто в обменном пункте сидит, вот это узбек будет. И потом
Но сейчас это уже не так. Из много элементов. А вот на этих киргизов, вот это раньше, вот до революции, вот, они почти вместе были. А потом вот границы вот начали делать, вот Китай, там Афганистан. И киргизы, которые остались вот в этих других государствах, они приняли, они сохранили часть своей культуры, но приняли вот много из этой окружающей среды. Не русские. Вот киргизы на территории Кыргызстана, они много из русской культуры приняли. Ошол менен бирге чех элинин тарыхына да кыскача токтолуп, кыргыз жана чех элдеринин окшоштуктары менен айырмачылыктарын айтуу менен Кыргызстанга 2001 жылдан тарта келип, кыргыз эли боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүп келе жатканын жана бул боюнча бир нече илимий макалалары, басылмалары жарык көргөнүн белгиледи. Лекция суроо жооп менен коштолуп, анда студенттер кызыккан суроолоруна жоопторду ала алышты. До начала 19 века историки говорили, что это время этих гуситов, это страшно было, потому что Чешское королевство было в международной изоляции. Вот там беспорядки были. И они сравнивали это с французской революцией. Тоже вот там такие беспорядки были. Ну, это с одной стороны плохо. Ну, они против немцев, они воевали, но это хорошо было. И они потом говорят, ну хорошо, возьмем этих гуситов и скажем, что они герои. Белгилей кетсек, билим берүүнүн жаңы талаптарына ылайык Ош гуманитардык педагогикалык институту ички жана тышкы байланыштарды бекемдөө иштери алгылыктуу жүрүп, ал арада Чех дыйканчылык университети менен жаңыдан кызматташтык байланышы түзүлүү менен келерки окуу жылына карата эки окуу жайдын биргеликте иш алып баруусу боюнча масштабдуу иштер пландалууда. Кулпунай Мамасалиева, Эмир Мырзали уулу, Мурас телестудиясы. Окуу жайдын бир жылдык жыйынтыгын чыгаруу менен бирге ОГУПнын күнү салтанаттуу түрдө белгиленип, жылдын мыктылары сыйланды. Бул тууралуу кененирээк кийинки материалда. 18 май ОГУПнын күнүнө карата окуу жайда майрамдык салтанат уюштурулуп, 2018-2019 окуу жылынын жыйынтыгы менен билим, илим, спорт жана маданият жаатында ийгилик жаратуу менен жылдын мыктылары аталган студенттердин жана окутуучулардын сыйлоо аземи менен коштолду. Силдебаева Жазгүл Көчекер, Дүйнөлүк тилдер кафедрасынын окуучусу. Алиев Бексултанов, ОГУПнын инженер-программисти. Мурзакулова Чоңкор, музыкалык билим берүү жана психология кафедрасынын окутуучусу. Мамажанов Жакып, дене тарбия жана спорт кафедрасынын окутуучусу. Апарова Гүлай, окуу бөлүмүнүн усулчусу. Иш-чараны ректор Бекмурза Зулуев ачып, эмгек жааматы жана студенттерди институттун күнү менен кызуу куттуктап, ынтымактуулук менен иш жүргүзүп келечек ээлерине өз эмгектерин арнаган профессордук окутуучулук жааматка ошондой эле коомдун активдүү жаштары аталып, ар тараптан окуу жайдын коомчулукка таанытып келген жалпы студенттерге жетекчиликтин атынан терең ыраазычылык билдирип өттү. Биздин география кафедрасынын башчысы Ашырагайыбыз илимдин докторлугун эң мыкты жактап келди. Мына биздин кыргыз тил кафедрасынын ага окуучусу Жумаева Жанат эжекебиз мына бүгүн тапшырабыз. Илимдин кандидаты деген илимий даражасын алып, мына бүгүн Кудай кааласа сиздердин алдыңыздарда тапшырабыз. Ошону айткым келет, жылдан жылга бизде ага эжекелерибиз илимдин кандидаттары болуш керек. Ал биздин окуу жайдын аброюна, студенттердин билим берүүсүнө чоң натыйжа берет деген ойдомун. Дагы бир жолу майрамыңыздар майрам улансын. Муну менен катар ректор бул жыл ичинде илимий даражага ээ болгон окумуштууларга, эл аралык республикалык конференциялардын активдүү катышуучуларына, жыл ичинде мыкты иш алып барган окутуучуларга, декандарга, бөлүм башчыларга жана спорт, билим, маданият жаатында ийгилик жаратып, институттун өнүгүүсүнө ар тараптан салым кошкон студенттерге окуу жайдын акчалай сыйлыктарын жана ардак грамотасын тапшырды. Белгилей
кетсек, быйылкы окуу жылы ОГП үчүн бир топ жетишкендиктер менен өзгөчөлөндү. Билим берүүгө, билим алууга дагы да ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Материалдык техникалык база чыңалды. Эл аралык тышкы байланыштар күчөп, ал арада коңшу мамлекеттер жана Туркия, Япония, Россия өлкөлөрүнүн жогорку окуу жайлары менен келишимдер түзүлүп, окутуучулардын тажрыйба алмашып, студенттердин чет өлкөдө билим алып келүүсүнө, жааматтын илимий потенциалы жогорулады. Кызматкерлердин жумушка болгон кандай маселеси болбосун жетекчилик тарабынан колдоого алынып, ордунда чечилүүдө. Студенттердин окууга болгон кызыгуусун арттырууга, аларды ар тараптуу калыптандырууга, маданий эс алууларын камсыздоого багытталган саамалыктар жогорку деңгээлде уюштурулду. Булардын натыйжасында коомчулукта институт тууралуу жакшы пикир жаралды. ОГП өнүгүү жолунда жаштарга татыктуу билим берүү менен өлкөнүн билим берүү тармагына бараандуу салым кошуп келүүдө. Майрамдык салтанат уюштуруу тобунун концерттик программасы менен коштолуп, катышуучуларга жагымдуу маанай тартууланды. Айтиле Жамгырбек кызы, Эмир Мырзали уулу, Мурас телестудиясы. ОГПдеги акыркы жаңылыктар мына ошолар болду. Аны мен Кулпунай Мамасалиева таныштырдым. Ушул жана башка жаңылыктар туурасында ОГП Чекиткейжи сайтынан кабардар болуп туруңуздар. Көрсөтүүнү Мурас телестудиясынын башка берүүлөрүнө узатам. Бизден алыстабаңыздар. Жаш канат таза дүйнөгө баш багат, аламга кетчү биздин жол, билимин берген келечеги кең, ОГП сенден башталат. Билимин берген келечеги кең, ОГП сенден башталат. ОГП билимге күч болсун, ОГП ордоңо кут консун, ОГП ошундан нур чачкан, ОГП майрамың кут болсун. Жаратыр эмгек күндө биз, жарык нур каптап дүйнөбүз, от сымал кайда күйсөк да, seni suyöbüz, bilimin bergen keleceği keng, ОГП seni suyöbüz. ОГП bilimge güç bolsun, ОГП ordoңо kut konsun, ОГП oşundan nur çaçkan, ОГП mayramın kut bolsun. Çak adam taştay ber, жаштарды алга баштай бер, өстүрүп муунду кийинки, билимин берген келечеги кең, ОГП кылын жашай бер. Билимин берген келечеги кең, ОГП кылын жашай бер. ОГП bilimge güç bolsun, ОГП ordoңо kut konsun, ОГП oşundan nur çaçkan, ОГП mayramın kut bolsun. ОГП bilimge güç
бошунда нур чачкан, ОГП майрамың кут болсун. Жылда 90 иретсин алды. Тоодон келсе окуу менен суугарды. Чындыгында ОГПнин ооматы чырпыктарды чынар кылып чыгарды. ОГП өнөрлүгү шык берип, таланттууну таптаган окуучай. ОГП бүгүнкү биздин аракет, эртеңки жаркын келечек. Дүйнөнү кыдыруу кыялыңыз ОГП менен орундалат. ОГП дүйнөнү спорт менен багынтабыз.